Бүгүн 2-декабрда Бишкекте майыптыгы бар аялдардын жана кыздардын укуктары менен коопсуздугун камсыздоо маселелерине арналган кеңири форматтагы иш-чара өттү. Бул жолугушуу эл аралык майыптыгы бар адамдардын күнүн утурлай жана аялдарга, кыздарга карата зомбулукка каршы 16 күндүк активдүү аракет кампаниясынын бир бөлүгү катары өткөрүлүүдө. Бул жерде жарандык активисттер, гендердик эксперттер, майыптыгы бар адамдар жана ошондой эле алардын укугун коргоо боюнча иш алып барган уюмдардын баарын чогултуп, албетте журналисттер силерди дагы чогултуп, бул теманы илгерилетүү, бул тема боюнча кандай жакшы өзгөртүүлөрдү киргизсе болот жана ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында майыптыгы бар аялдардын жана кыздардын укугун коргоо боюнча кандай макалаларды туура чагылдыруу жөнүндө жакшы маалымат берүү жаатында иштеп жатабыз. Ушул октябрь-ноябрь айларында бүт Кыргызстандын 7 областында майыптыгы бар аялдардын жана кыздардын зомбулукка учурган маалында коргоо өзгөчөлүктөрү боюнча семинарларды өткөрдүк. Ал семинарларды прокурорлор, ички иштер кызматынын ички иштер органдарынын кызматкерлери, социалдык кызматкерлер, адвокаттарды чогултуп, ал жерде абдан жакшы мындай баарлашуу, тажрыйба алмашуу жана ошондой эле бул жаңы закондордогу толуктоолор, өзгөчөлүктөр жөнүндө майыптыгы бар адамдар менен баарлашууда этикет маселелери боюнча жакшы окутуулар өткөрүлдү. Майыптыгы бар аялдар жана кыздар тууралуу маалыматтарды туура, сый, урмат менен жана стереотиптерсиз чагылдыруунун маанилүүлүгү өзгөчө баса белгиленди. Ошондой эле туура терминологияны колдонуу, кемсинтүүгө жол бербеген тил нормаларын сактоо зарылчылыгын айтышты. 8 августа 2025 года президентом Ушул жылы август айында кабыл алынган жаңы мыйзам майыптыгы бар адамдарга байланыштуу өзгөчө мааниге ээ. Анткени мыйзамга ылайык биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деген түшүнүктөн баш тартып жатабыз. Эмне үчүн? Бул жөн эле сөздөрдү синонимдер менен алмаштыруу эмес. Бул филологиялык өзгөрүү да эмес. Бул өзгөртүү майыптыгы бар адамдарга болгон коомдук мамилени түп тамырынан өзгөртөт. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп эмес, майыптыгы бар адамдар деп атайбыз. Алар биздин коомдун ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет жана коомдун башка жарандарына берилген бардык укуктарга ээ. Биз аларды өзүнчө бөлүп көрсөтпөшүбүз керек, чектебешибиз керек жана дискриминациялообузга жол берилбеши керек. Аларда саясий укуктарга жана өзгөчөлүктөргө ээ болгон башка жарандарыбыздай эле. Мына ушул инклюзиянын мааниси жана маңызы. Бул принципти өлкө кабыл алып, иш жүзүндө активдүү колдонуп жатат. Атап айтканда, биздин улуттук стратегия жана туруктуу өнүгүү максаттары да ушул багытта жакшы өзгөчөлөнүп, практикада ишке ашырылууда. Внедряет и реализует на практике и пытается реализовать, да, скажем. Мамлекеттик органдары, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, эл аралык уюмдар жана жарандык коом бир аянтта чогулуп инклюзивдүү медианын ролу, укуктук коргоо жана коопсуздук маселелерин талкуулашты. Бүгүнкү күндө статистикага кайрылсак, азыркы учурда көп болуп атабыз. Элдин арасында, калк арасында ошол үй бүлө зомбулук боюнча көп чакыруулар болуп атат. Бул биринчиден ошол маалымдоо жумуштун түшүмү, экинчиден ошол ой жүгүртүү азыр өзгөрүүдө. Мурдакындай үй бүлө зомбулукта жалаң эле жеке маселе эмес, бул актуалдуу проблема. Ошондуктан ошо туугандары, кошуна катары деле көп учурлар кайрылып баштады. Экинчиден, бүгүнкү темага карата айтып кетсек, азыркы учурда дагы эле өтө жогору латенттик болуп атат. Майыптыгы бар аялдар жана майыптыгы бар кыздарды зомбулуксуз жашоого үндөгөн чакырык болуп жатат. Бул негизи абдан туура да. Бүгүнкү күндө майыптыгы бар аялдар жана кыздар экиси зомбулукка дуушар болушат да. Бул маселени ачыкка алып чыгып атканыбызга жана бүгүнкү иш-чара ушул кырдаалда өтүп атканына майыптыгы бар балдардын ата-энелеринин атынан мен ыраазычылык билдирем да. Жыйын соңунда тараптар мындан арыда биргелешип иш алып барып, зомбулуктун алдын алуу жаатында биргелешип ишти күчөтүүгө даяр экендигин билдиришти. Зарима Жейналиева, Өмүрбек Мухтар уулу, Азия ТВ, Бишкек шаары.